Нарын шаарындагы чакан жайда унаа дөңгөлөктөрүн чаптоо жана оңдоп түзөмүнөн алып урушкан Жарылбек Абдыраев салык жана башка социалдык жыйындарды өз убактыларынан кечиктирбей төлөйт. Ал мындай аракет менен мамлекет казынасына аздыр көптүр салым кошуп жатам деп эсептейт. Эгер өндүшү өтө эле чектелүү кичи мекендейлердин көрсөтүлгөн кызмат үчүн төлөө мүмкүнчүлүктөрү жогору болгонунда жагдай мындан да жакшырмак. Андыктан салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду каарманыбыз баардан мурда карапайым калкка көрүлгөн камкордук катары кабылдайт. Мисалы мен ушунда 13 жылдан бери патентмен иштеп келатам. Ушул патент эң ыңгайлуу биздин шартка. Биз нарын шартында көп суммалык акча таба албагандан кийин патент эле жакшы. Мени канааттандырат ошол патент. Узатканда жакшы. Ошол патентмен иштегеле оң бизге. Кыргыз Республикасынын салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Ушул сыяктуу ой пикирлер жана сунуштар республикада жаңыдан эле түптөлгөн ишкер 24 тиркемесинин өкүлдөрүнүн нарындык ишкерлеринен диалогторунда билдирилди. Алардын көпчүлүгү салык чыйымдарын чогултуудагы жаңылыктар менен толук макул. Чынында эле облус аймагында жылдык кирешелери 15 миллион сомдон ашкан субъекттер жок эсе. Алардын 90% майда соода сатык жана чакан ишкерликтен пайда тапкандар. Андыктан жарымдан көбү көзөмөлдө кассалык машиналарды колдонушкандыктан өз ара эсептешүүлөрдө мурдагыдай өйдө ылдыйлар өкүм сүрбөйт. Бирок салык органдарына отчетторду берүүнү бүгүнкүдөн да жөнөкөйлөтүү зарылчылыгы бар дейт Таалайбек Осмонов. Бизде деген операционный план, Z-отчет, X-отчет дегендер бар. Ошого квартал отчет деген кошуп койсо. Себеби дегенде квартал отчет ишкер басса 3 айдыкын бир суммасын чыгарып берет. Налогко келип, налогдун база даннықты көтөрүп, кварталына канча соода кылганын коштуртуп, процентин чыгарып санатып, аны алып барып төктүрүп атпайбы. А тигинде болсо кнопканы бастың, айына мына мынча сом төлөп кой бар деп эле ККМден чыгып калмак. Бакытка жараша, ишкер 24 жогоруда белгиленген сан арептештирүүнүн артыкчылыктарын алдаганча ыңгайлаштырууга өзгөчө басым салган. Аны колдонгон ишкерлер биринчиден убакыттан чоң утушка ээ болушса, экинчиден убаракерчилик эмне экенин таптакыр унутушат. Ал эми атылган тиркемеде каттоодон өчкөн жылдык кирешеси 15 миллион сомдон ашпагандары салыктан жана отчет берүүдөн бошотуулары каралган. Бирок декларация тапшыруу парз. Электрондук жанагындай кол тамганы алуу дагы кызматы ишке кирген. Ал кол тамга менен ошол эле учурда биздин жанагы патент негизинде соода тармагында иштеген биздин ишкерлерибиз электрондук форматта мамлекеттик салык кызматына электрондук форматта ошо арыздарын жиберип каттоодон өтсө болот. Мунун баары онлайн. Ал арыз каралгандан кийин ошол 2 мега менен РСК банк тарабынан да тиешелүү кызматтар акысыз электрондук форматта көрсөтүлөт. Колдогу маалыматтар тастыктап тургандай, Теңир Тоо жергесиндеги субъекттердин басымдуу бөлүгү бирдиктүү салык системасына өтүшкөн. Бул баардан мурда алардын жылына буга чейин көрсөтүлгөн 8 миллион сом киреше табууга чамаларынын чактыгы менен түшүндүрүлөт. Демек, салык кодексинин жаңы варианты нарындык ишкерлер үчүн абдан эле ыңгайлуу. Ушул өзгөртүүлөр негизинде, ушул патенттин негизинде соода жүргүзүү ушул жылдын 1-жылына чейин узартылды. Андан сырткары жанагы биздин кичи бизнестин өкүлдөрүнө салык салуунун анан ушул сатуунун кызмат көргөзүүнүн көлөмү 8 миллиондон 15 миллионго чейин жогорулатылды. Алнын шарттары бар өзүнүн. Бул салык төлөөчүлөрүбүз ушул контролдук кассалык аппаратты колдонуш керек. Камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп. Эске салсак, буга чейин ушундай түшүндүрүү иштери өлкөнүн түштүгүндө жүргүзүлгөн. Эртең сапар Ысык көл жана Чүй облустарына улантылмакчы. Ал эми ушул жолугушууларда көтөрүлгөн жөндүү жүйөлөрдүн ишкер 24 тиркемесинин толуктары күтүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын шаары.